Эмне үчүн азыр мусулмандар бүт нерседе артта калды? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Сахабалар кедей болушса дагы дүйнөнү башкарды. Азыркы мусулмандар бай болушса дагы дүйнөдөн артта калды. Анткени Аллах өзүнө моюн сунбагандарды, Аллахтын өкүмүнө кыянатты кылгандарды бай болушса дагы эч качан кадырлабайт, кордойт. Ал эми Аллахты улуктагандарды, Аллахка толук моюнсунгандарды кедей болушса дагы кордукка салбайт, даражасын көтөрөт. Саубан радиаллаху анху риваятланган хадисте Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде мындай деп айтты: "Юшикул умама ан тада'a алейкум кама тадa'ал акалату ила qas'atiha." Силерге ушундай заман келүүсү жакын калды, бүткүл ыймансыз коом силерге зыян берүү үчүн биригип топтолот. Алар тамак жегене дастарханго тамактануу үчүн оңой чогулган сыяктуу силерди жок кылуу үчүн биригишет, союздашат дейт. Факала каил ва мин киллати нахну яумаидин. Ошондо сахабалардан сурашты: "Ал учурда биз мусулмандар өтө аз болобузбу?" деп. Пайгамбарыбыз: "Жок. Кала бал антум яумаидин каthир, валакиннакум гуtha'un ка гуtha'ис сайл, ва ла янзи'анна Аллаху мин судури адуввикум ал-махабата минкум, ва ла яqzifanna Аллаху фи кулубикум ал-вахн." Балким ал убакта силер өтө көп болосуңар. Бирок мусулмандар силер эрктүүлүктүн, бириндигиңердин жоктугунан кудум деңиздин көбүгүндөй чачыранды болосуңар. Мына ошонун себебинен ошондуктан Аллах душманыңардын жүрөгүндөгү мусулмандардан коркуу айбатын алып коет. Силердин жүрөгүңөргө алсыздык, коркоктукту салып коет, ваханды салып коет деген. Факала каил: "Я Расулуллах, ва мал вахан?" Сахабалардан бирөөсү сурады: "Жүрөктөгү коркоктук, алсыздык деген эмне? Вахан деген эмне?" Кала хуббу дунья ва карахиятул маут. Пайгамбарыбыз айтты: "Дүйнөнү сүйүү жана өлүмдөн коркуу, өлүүнү жаман көрүү." Абу Дауд. Хадисте биздин жүрөгүбүздөгү вахан, алсыздык, коркоктукту пайгамбарыбыз ачык баяндап мындай деп түшүндүрдү: "Дүйнөнү сүйөсүңөр жана өлүмдү жаман көрөсүңөр" деп. Натыйжада дүйнөгө ач көз болуп, бул дүйнө жыргалчылыгына мас болосуң. Дүйнө табууга бүткүл күчүңөрдү, убактыңар менен киришип, акырет үчүн жакшылык иштерди кылууну таштайсыңар. Бул нерсе өлүмдөн коркушуңарга себеп болот. Адамды коркок кылат. Анткени өлүмгө Аллахтын алдында туруп сурак берүүгө даяр эмеспиз. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.